Так, жашыңыз канчада? Жашым 47-де. 47 жаштасыз. Так, сиз бизге келгенде кайсы жериңиз ооруп келди? Мен бұл жерге келгенде ошо уң кабырганын асты кичине сайышканына келген. Ушул сайышкан кайсы мезгилде пайда болду эле? Тамак ичкенден кийинби, тамактан кийинби, же бир нервничать кайсы мезгилде? Же байкап этпедиңиз? Бул ошол эми пайда болгондо эле келдим сизге. Анда жакшы экен. Так, мындан тышкары дагы эмнени байкайт элеңиз? Мындай чарчайт белеңиз, тердейт белеңиз? Мындай бодрый эмес элем да. Бодрый эмес. Эртең менен азыр секирип туруп намаздаргачы. Аябай жакшы. Так, буттар бир аз шалдырап, анча муздайт эле. Бут муздайт эле. Азыр буттун ысыганын байкадыңызбы? Бут ошо ысышты баштады да. Тизе ооруйт эле, тизе дагы уже. Бүгүн канчанчы күн? Бүгүн 7-күн. 7-күн. Демек биздин натуралдык ыкмадан сиз жакшы нерсени көрдүңүз, Так, эми мындайда мен эми дайым ушу видеодо да айтам, адамдарда простатит, эркек адамдарда простатит деген оору сөзсүз болуп атат. Сиз эмес, сиз 48-де эмес, 28 жаш балдардагы ушундай простатит менен жабыркап, кээ бирлер аялга жарабай калып атат, кээ бирлер балалуу болбой калып атат. Сиз простатит жактан бир жакшы нерсе көрдүңүзбү? Ооба, ошону айтайын деп аттым. Бул жерге келип 5 күн лечение алгандан кийин жүдөп кеттим да. Үйгө барып чаканып келейин деп анан үйгө барып анан ошо эме болду да. Аялыңыз менен кошулдуңуз. Анан жатып келдим. Мурункуга караганда сиз простатитиңиздин жакшы иштегенин байкадыңызбы? 100%. 100%. Onu özünüzge aytam go. Абдан жакшы. Демек, азыр деле мына урматтуу мекендештер, демек бул адам өзү айтып атат. Мен мурункуга караганда мен аялга жарамдуулугум абдан жакшы 100%га көтөрүлдү деп атат. Демек, биз чат жактагы без тамырлар менен, кан тамырлар менен, көк кан тамырлар менен, нерв тамырлар менен иштеп, биз простатага кетип аткан кандын ичин тазаладык, ошого кеткен канды жакшы кровоснабжение алып келгенден кийин простата өзүнүн кызматын жакшы аткарып калат. Бул мен эми ушул видео окуганда мен мындай аялдарда жөн айтып коеюн деп атам да. Аялдар эмне үчүн 40ка барганда, 45ке барганда эркек киши менен аял киши менен, күйөөсү менен жаткысы келбей калат. Бул медицина, буну мен айтканга акылуумун. Аял кишинин дагы чат жактагы бездери толуп, маткага кетип аткан, яичникке кетип аткан кандар жакшы кан барбай, кровоснабжение, кан айлануу ошол жакта жакшы жүрбөгөн үчүн, гормондор жакшы чыкпаган үчүн аял киши эркек кишиден качып калат. Демек, эркек киши болобу, аял киши болобу, биз чат жактагы кандар менен иштесек болот экен. Эми муну албетте мага 60тагы кишилер дагы, кызым мен өзүңө эле айтайын, эжекесизге эле айтайын дешип 70 болобу, 65 болобу, ошол кишилер да мага өзүнчө мага айтышат. Мен эми бул жөнүндө көбүнчө айтпай аттым эле да. Мына бүгүнкү биздин жараныбыз, демек, ошону жакшы сезген үчүн мен айттым, элге пайда болуш үчүн бул видеону чыгаралы деп, мына бул жактан мен азыр видеону тартып отурам. Демек, урматтуу мекендештер, биздин дарылоо комплексин дарылоо. Мына бул жак айтты да, эжеке, мен деди оң жагым менен эле ооруп келди дедиңиз, Анан кулагым эмеси айтыңыз. добушу калды, кулагымда шум бар эле, ал калды. Тизе ооруйт эле, бул калды. Баягы жер сайышкан жери жок. Калды. Чарчабай калдыңыз. Эртең менен секирип турам. Простата жакшы иштеп калды. Уже 5 күндөн кийин билдим да, 5 күндө результат. Дагы биягыдан 3 күн калды, 3 күндө вообще. Кудай бурса, ооба. Демек, сиз эң биринчи сиз ниетти коюп келдиңизби? Ооба. Эң биринчи адам ниетти коюп келди. Ихлас менен ниетти коюш керек. Анан боломбу, болбоймбу, анан Бапаевага мен мынча акча төлөп анан эртең жакшы боломбу деген адамдар да көп. Демек, жакшы болуш үчүн, урматтуу мекендештер, мен дайым айтам, Кудай Таала шыпаны берет. Бирок биз себепчибиз. Бирок сиз келерде сиз ишенип келиңиз. Мен каным таза болсо, менин безим жакшы иштеп турса, менин нерв тамырларым иштеп турса, менин бүт органдарым жакшы болот экен деген ниет менен келиш керек, Так, жакшы. Демек, сиз ушул биз айткан ыкманы 2 жылга чейин кармаганга аракет кылыңыз. Албетте, мен эми адамдарга айтам, 4 айда бир келип текшерип келиңиз депчи.
Уақыт бар болса 4 айда бір келіп кетіңіз, 5 айда бір келіп кетіңіз, дағы бір көрөлі, анан дағы организмнан да жакшы болот. Так, мен сизге денсаулык каалаймын, ушундай режимде жашай бериңиз. Рахмат.